Амансыздарбы, урматтуу агайын туугандар, калайык калк, бүгүнкү иш-чаранын кадырлуу катышуучулары. Бүгүн биз спорт сүйүүчүлөрдүн тилеги болгон ден соолукту чыңдоочу Асыл спорт комплексинин ачылышында жакшы саамалыкта жүз көрүшүп, жаштар менен катар эле жалпы элдин кубанычына ортоктош болуп отурабыз. Айтматов районунда болуп жаткан жаңы ийгиликтердин ичинен бүгүн ушул спорт комплекстин кызыл тасмасын кесүү насиби буйруптур. Андыктан баарыңыздарды райондун, облустун, жалпы эле өлкөнүн спорт жаатындагы жетишкендиктерине өбөлгө боло турган ден соолук булагы Асыл спорт комплексинин ачылышы менен чын дилимден баарыңыздарды куттуктаймын. Эң алды менен районго Айтматовдун ысымынын ыйгарылышы тууралуу эки ооз сөз айта кетейин. Өзүңүздөр билгендей, көпчүлүк элдин өтүнүчү аткарылып, Талас облусунун бул районуна залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун аты мыйзам чегинде берилди. Улуттук идеологиябызды чыңдоодо, жаштарды мекенчилдик дем менен тарбиялоодо Кыргыздын уулу деп сыймык менен атай турган планетардык жазуучубуз элибиздин ар убак эсинде калып, тилинде болуп, күндөлүк жашоо турмушун коштоп сакталып калышы зарыл. Дүйнө эли билген миллиондогон адамдар чыгармаларын барктап окуган классик жазуучубуздун атын татыктуу алып жүрүү жергиликтүү элге ары сыймыктануу менен катар ары жоопкерчилик экенин эч убакта эсиңизден чыгарбашыңыздар керек, эсиңиздерден. Кыргызда жакшы сөз бар, өсөр эл өзүн сыйлайт дейт. Анан биз ушундай атактуу, даңктуу агабызды сыйлабасак, бизди эч ким сыйлабайт. Ылайым Айтматов району ар тараптан өнүгүп, жалаң жакшы жагынан гана тааныла берсин. Ал эми бүгүнкү иш-чарабызды дагы жакшыга жоруйлуу, курулуш аяктап, кызыл тасмасы кесилип жаткан Асыл спорт комплексинен Кыргызстандын атын чыгарган спортчулардын чыгышына чын жүрөктөн тилектешмин. Таластык туугандар, кичине мактанчаак келесиздер эмеспи? Ушул спорт комплекстен дагы дүйнөнү дүңгүрөткөн чемпиондорду чыгарып, мындан да жакшы мактансаңар, биз да силердин аркаңар менен төбөбүз көккө жетип, ошол спортчуларга кол чаап туралы дайыма. Деги эле спорт тармагы Дениз Агулуттун калыптанышына бирден бир негиз болуучу тармак экенин эске алганыбызда, спорттук объектилердин өлкөбүздүн бунун бурчунда ачылып жатышы толук колдоого аларлык иш-аракет катары бааланууга тийиш. Өлкөбүздүн ар тараптан өнүгүшүн шарттоочу фактор катары аймактардын өнүгүшүн колго алуу саясатыбыздын натыйжасында Айтматов районунда дагы болуп жаткан алгылыктуу иш-чараларга азын-оолак токтоло кетейин. Облустун ичиндеги төө бурчак жана сүт азыктарынан жасалган продукцияларды эң көп экспорттогон Айтматов районунда 1000 гектар айдоо аянттарын сугат суусу менен камсыз кылуу максатында миллиондогон каражаттар бөлүнүп, Сарымсак, Бактуу-Ногой каналдары курулуп жатат каналы. Ошондой эле айыл аймактарынын жер тилкелери трансформацияланып, район аймагына кичи КЭСтерди салуу иштери берчемделүүдө. Өлкө аймагындагы, анын ичинде Айтматов районундагы балдардын сапаттуу билим алуусу үчүн мектептер менен бала бакчалардын курулушу байма-бай ишке ашырылууда. Бир топ маданий объектилер толук оңдоп түздөөдөн өткөрүлүп берилди. Райондун жигердүү жаштары мамлекетте эле карап олтурбастан демилге көтөрүп, демөөрчү издеп, спорт тармагынын алдыга жылышына өз салымдарын кошуп жатканы мени абдан кубандыргандыгын баса белгилеп кетким келип турат. Мына бүгүнкү ачылып жаткан спорт комплекси дагы дал ушундай демилгелердин жыйынтыгы. Район борборунун жаштарынын кайрылуусун четке какпай, бир нече спорттук иш-чараларды өткөрүү шарттары түзүлгөн заманбап комплексти жеке эсебинен куруп берген Газпром жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Болот Абилдаевке учурдан пайдаланып ыраазычылык билдире кетейин. Мамлекетибиздин алган багытын колдоп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошкон, Кыргызстандын келечегине кайдыгер карай албаган мындай жоомарт жарандарыбыз көп болсун.
Мен ушул жерден бир нерсе айтып кетким келип турат. Мына мен бул жерде мамлекеттин салымы деле жок болгону, инфраструктурасын кошуп берген эле болбосо, бир тыйын биз мамлекет салган жокпуз. Мына Болот Абилдаев мырза үй бүлөсү менен, жакын туугандары менен жеке өзүнүн каражатынан салып берди. Менин келип олтурганым бир нерсени айтып коеюн деп келдим. Бизде өлкөбүздө ушундай бай адамдар, бай үй бүлөлөр көп. Айтайын дегеним, ар бир районду 44 районду ушул окшогон бизнесмендер эле Орто Азиянын Швейцариясы кылып койсо болот негизи. Бирок бизде байларыбыз аябай мындай бир питирирээк да, кыргызча айтканда. Менин үчүн Болот Абилдаевди айтып атам, мен келген 3 жылдын аралыгында 500 миллион сомго жакын каражат мамлекетке жардам берди. Мына ушул спорт комплекс атасак болот. Бишкекте мына кече жакында 1000 автобус алып келгенбиз, өзүңүздөр билесиздер. 500 келип калды, дагы 500 жазга чейин келет деп турабыз. Ошонун ордун даярдап берди. Ага дагы бир оңбогондой каражат кетти, 1,5 миллион доллардын тегерегинде. Парктарды курдук, Кыргыз Азербайжан достук паркына курдук. Ал жерге дагы бир 100 миллион сомдун тегерегинде каражат берди. Мына ушинтип өзүбүздүн эле бай адамдар ушинтип мамлекетти көтөрүп койсок болот. Бирок эми биз аларга жалдырабайбыз, мамлекет өзү бутуна туруп баратат, көрүп атасыздар, 1,5 жылдан берки экономиканын көтөрүлгөнүн. Кудай буйрса алдыда мындан дагы 2 эсе, 3 эсе кылып туруп көтөргөнгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар, ага күчүбүз дагы жетет. Бул жакшы саамалык мындан ары да уланып, салтка айланып кетет деген үмүтүм чоң. Жаштардын демилгесин андан ары улап, демөөрчүлөр менен сүйлөшүүгө бөлгө түзүп, комплекстин курулушуна жер тилкесин бөлүп, суу тартып, жаргын киргизип, ыйгарым укуктарынын алкагындагы башка иштер менен колдоо көрсөткөн жергиликтүү бийликтин жетекчилерине дагы эмгегин айтып кетишибиз керек. Эң башкысы мындай демилгелүү жаштардын болушу келечекте көптү үмүттөндүрөт. Бүгүнкү күндө келечекти ойлогон жаштардын демилгелери, креативдүү ой жүгүртүүсү, күндүн күрөө тамырын кармай билип, заманга болгон жаңыча көз карашы, идеясы абдан маанилүү. Биз креативдүү ой жүгүрткөн, идеясы бар мекендештерибизди колдошубуз зарыл. Себеби мындай жаштардын жеке эле спорт тармагын эмес, туризм, маданият, билим берүү, айыл чарбасы, экономика чөйрөсүн өнүктүрүүгө мыкты сунуштарды бере алышат. Намысты туу туткан чыгаан спортчулар, төгөрөгү төп келген төкмө акындар, калеми курш жазуучулар, илимпоздор, ишкерлер чыккан Айкөл Манас атабыздын руху менен тыгыз байланышкан касиеттүү Талас жергесинин урматтуу туугандары, алгачкы инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө чыгарган жарлыгымдын максатын улаган мына бул спорт комплексинин ачылышы менен сиздерди дагы бир жолу куттуктаймын. Ушул инсандын адеп ахлагын өнүктүрүү боюнча, дене тарбия жана спорт менен машыгуу боюнча жаштарды ушундай баягыдай жакшы жакка үндөө боюнча иштер улана берсин. Ушул спорт комплекси район калкынын саламаттыгын чыңдоого көмөктөшүп, жергиликтүү жаштардын кыргыз наркын сактап, туура жолдо тарбиялануусуна өөлгө болгон куттуу жай болсун. Жеке эле Айтматов районунун эмес, бүтүндөй Кыргызстандын атын чыгарган, желегин желбиреткен мыкты балбандар, мыкты мушкерлер, мыкты футболчулар, спорттун бардык түрлөрүнөн мыктылар чыксын деп тилейли. Эл аралык жана дүйнөлүк мелдештерде кыргыз элинин намысына жараган Каныбек Осмоналиев, Аратбек Санатбаев, Канатбек Бегалиев, Руслан Түмөнбаевтердин жолун улаган, кечеге эле Ак жол, Айсулуу, Мээрим, Айпери сыяктуу даңктуу спортчуларды даярдаган кесипкөй мектеп болсун. Спорт комплексине Ак жол каалайм, жалпы журтубуз аман, элибиз эсен, ата мекенибиз бүтүн болсун. Саламатсыздар, кут болсун. Спорт комплексине кут болсун. Медпункт экен да. Рингде бар турбайбы? Боксерский ринг. Футболистерсиңерби? Чурактагай футболисттер. Ушулардан бирдеме чыгат да. Чында кызык ойнойсуңарбы футбол? Канча күндө ойнойсуңар? Жумасына канча күн ойнойсуңар?
Çerezden beri. Жақсы өтеді ал? Көне баштадыңар? Ким ең қиын ойнаған? 3 бала. Ким қиын ойнаған? Ой, молодец. Да, приятно кім? Жақсы ойнасаңар шығады. Шығады. Дүниелік спорттар өткенде жаңа келді ғой. Барселонаның. Алардың ушундай айында шыққан. Силер таштап қоймай, мындай азартына заниматься ете берсеңер, мына силерден шығатасыз. Мына силер өзүңөрдү өзүңөр жасап чыгарсаңар, мына сага миллиондор, миллиардерлер мына футболисттерден алган. Шарттагы түзүлөт да. Шарттагы болот. Алар деле азыркы чыккан дүйнөлүк футболисттер деле ушундай айылдан силер окшой эле чыккан ошолор деле. Аларга эч бир бирөө шарт түзүп берген эмес. Алдыга жылыш керек. Алдыга жылып мен ошолордой болуп чыгам дей берсеңер, мындай кыялдансаңар анан чыгат. Кыялдануу дагы бул жардам берет да. Ол бокс боюнча да Садыр Кожоевич, Марат Молдонович 10 жылдан бери турнир өтүп жүрөт. Атамеке согушунун ардагери. Кандайсыңар? Боксер бар булар? Борецтер, ай, молодец. Бизде борецтер чыгат бизден. Канчадасың сен? 12-де? Занимация етсең чыгат екенсің. Сен канчадасың? 14? Сен чыгат. Баарыңардан чыгат. Аракет кылыш керек да. Олимпийский стандарт менен таштап агыла. Тренер екенсің да? Қайсы уровеньге жетті азыр? Областной республикасы? Чемпион. Таласты чемпион. Республикадан бұл бала Кубок Республикада 3-те. Биринчи.